Тамтыгы чыккан тамда жашаган мугалим ак өргөлүү болду. Нарын районунун шарты катаал Оруктам айылында сабак берген Баян Осмонов узаган жылдын ноябрь айында кайрылуу жасаган. Анда урайын деп калган үйдө жашап жатканын көрсөтүп, мамлекеттен кызматтык үй карап берүүнү суранган эле. Анын кайрылуусун каналыбызга чыгаргандан кийин соц тармак аркылуу белгисиз аккаунттан бизге бирөө жазып, ак айдын номерин сураган. Натыйжада ал ушинтип мугалимди үйлүү кылып отурат. Бирок демөөрчүлүк кылгандар атын атаган эмес. Ким экенибизди сурабай эле коюңуз. Жөн гана сизге колдоо көрсөтөйүн дедик, деп үйдүн ачкычын тапшырып, документтерин өткөрүп беришкенин айтты мугалим. Баян Осмоновдун жаңы үйү мансарда тибинде курулган, 5 бөлмөлүү, Нарын шаарында жайгашкан. Ал быйылкы окуу жылы бүткөндөн кийин көчүп келүүнү пландап жатат. Биз дагы агартуучунун үй бүлөсүнө колдоо көрсөткөн инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Ишке себепкер болгон баардык ошол тиешелүү өкүлдөрдү, алардын үй бүлөсүнө бекем ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ошол сүйүнүчтү тилибиз менен тең бөлүшкөнгө туура келип жатат. Кубанычыбызда чек жок, буюрса жакшы ак өргөлүү болуп сүйүнүп турабыз. Ошол иштин артында турган адамдардын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Өмүр бою ошол кишилердин ден соолугуна, үй бүлөлүк бакытына дуба кылабыз. Жакшы иштер көп боло берсин. Амандыктарда жолугушуп туралы.